Аты жөнüm Элмурат Кошкоролу, теологмун. Маанилүү бир нерсени айтып бергим келип турат. Ислам дининде эркекке кандай маани берилсе, аялга да куду ошондой маани берилет. Бирок бизде диндин атынан аял тууралуу туура эмес тараган түшүнүктөр бар. Аял кишинин акылы кыска болот, аял эркектен 1-2 кадам аркада туруш керек, үйдө маселени аял эмес, эркек чечиш керек дешет. Мынтип аялды эркектин теңине албагандай мамиле кылуу бул туура эмес түшүндүрмө. Исламда аялдын чечкиндүү болушу, лидер болуп кетиши терс көрүнүш эмес. Үйдө, коомдо кеңешкен учурда кимдин акылы узакты көрө билсе, кимдин акылы курч болсо, ошону менен маселени чечүү исламга каршы келбейт. Тескерисинче, муну колдогон далилдер бар. Мисалы, Мухаммед пайгамбардын аялы Азирети Айшанын интеллектуалдык деңгээли, аналитикалык жөндөмү жогору болгон. Ал өзүнүн доорунда пайгамбардын эркек досторуна сабак берген. Демек, Мухаммед пайгамбардын аялын тыйбагандыгы анын лидерлигин, чечкиндүүлүгүн колдогону деп так айтууга болот. Күчтүү аял болуу исламдын максаттаган нерсеси деп так айтууга мүмкүн. Мен ар дайым окутууларымда айтып келем. 21 кылымда илим билим өнүккөн заманда эркек менен аялдын аң сезимин бирин өйдө коюу, бирин төмөн коюу туура эмес. Аялдын колунан баары келет жана динде анын умтулууларын чектеген тыюулар жоктугун ар бир мусулман билүүгө тийиш. Адилеттүү коом адилеттүү ойлордон башталат.